Ovada London BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктарымен таныштырып Эрмек Максутова. Түндүк Корея кайрадан булчуңдарын түйүп, Түштүк Корея менен башка сүйлөшпөйм деп билдирди. Англияда жол тыгыны 50-жылдарда эле башталыптыр. Ал кезде аталган маселени кантип чечүүгө аракет кылышкан? Технологияга болгон ишеним. Японияда буддачыл диний кызмат өтөгөн биринчи робот пайда болду. Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Түндүк Корея. Түштүк Кореялык кошунабыз менен диалогко баруу ниетибиз жок деп, экинчи сүйлөшүүгө барууга макул болбосун билдирди. Мындай ачууланган билдирүү Сеул деңиздин чыгыш жээгинде Пхеньян 2 ракетаны сыноодон өткөрдү деп айткан соң айтылып жатат. Бул 6 айдын ичинде сыноодон өтүп жаткан 6-чы ракета болду. Бул сүрөттөрдө Сеул менен Токионун тургундары жаңылыкты телевизордон көрүп жатканын көрсө болот. Дал ошол маалда ракеталар кое берилген. Андан соң Пхеньян түштүктүн президентин Мун Чже Инди сындап билдирүү таратты. Ал эми түштүктүн президенти 2045-жылга чейин эки Кореяны бириктирүү планын жарсалган. Билдирүүдө Пхеньян эки тараптын сүйлөшүүгө сөзү жок жана Сеул менен кайра диалогко барбайт деп айткан. Түндүк Корея болсо Түштүк Корея менен АКШнын аскерлеринин биргелешкен машыгуусун бизди басып алууга даярдык көрүп жаткандай деп жактырбай келет. Бөлүнүп калган эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык эшик бекем жабылып калгандай сезилип жаткан чакта BBCнин Сеулдагы кабарчысы Лора Бикер мунун артында олуттуу маселелер турушу мүмкүн деген пикирде. Баары ушуну менен бүттү деп ойлобойм. Анткени билдирүүдө эч кимдин аты аталган жери жок. Ал толук расмий түрдөгү комитеттин билдирүүсү эмес. Бирок албетте эки Корея өлкөсүнүн алакасы үчүн бул жакшы эмес. Билдирүүдө Сеул менен эмес, Вашингтон менен сүйлөшүү тууралуу сөз болууда. Түндүк Корея ортомчуларды аралаштырбай, Дональд Трамп менен гана түз сүйлөшүүгө даярданышкандай. Балким алар Вашингтондун колдоосуна ээ болбой туруп, Сеул эч нерсе кыла албайт деп эсептеши мүмкүн. Мисалы, Вашингтон айтып чечмейинче, Түштүк Корея эч кандай Корея аралык долбоорлорго кошула албайт. Жана учурдагы АКШ менен Түштүк Корея ортосундагы аскердик машыгууларды да токтото албайт. Аталган машыгуулар болсо Пхеньяндын кыжырына тийип келген. Түштүк Кореянын армиясы Түндүк Корея эки ракетасын сыноодон өткөргөнүн маалымдады. Алаңгыча Пхеньян Сеул менен сүйлөшүүлөрдү токтотобуз деди. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Америкалык бадам өстүргөн дыйкандар продукциясын Индияда сатуу бизнесин түзүүгө миллиондогон доллар каражат кетирген. Бирок эки өлкө ортосундагы соода араздашуусу бул тармакка залакасын тийгизип жатат. Эми дыйкандар кошумча акча жумшоо же индиялык кардарлардан арылуу чечими алдында турат. Индиялыктар бадамды жакшы көрүп жешет. Өткөн жылы Индия 500 миллион доллардан ашуун жаңгак импорттогон. Алардын көпчүлүгү Кошмо Штаттарынан алынып келген. Бирок АКШ жана Индия бири-бирине атаандашып, тарифтерди көтөргөндүктөн бадамды адамдар сатып албай калышы мүмкүн. Дональд Трамп тарифтерди киргизе баштагандан бери анын таасири канча кардарга сезиле баштайт деп экономисттер жагдайга байкоо салып жатышкан. Адатта товарларга тарифтер киргизилсе, товарларга кошумча нарк кошулуп, кыйынчылыктарды кардарлар тартат. Бирок бул соода согушунун бир өзгөчөлүгү товар ээлери ошол чыгашаларды өздөрү көтөрүүдө. Мындай нерсе көпкө созулбашы мүмкүн. Кардарлар кымбатыраак баага сатып алууга макул болушабы? Биз сатып алууну токтотобуз. Анда бизге жаккан башка нерселерди табууга туура келет. Эгер баасы кымбаттаса, анда сатып ала албайм. Дүйнөдөгү бадамдын 80% Калифорниядан келет. Дэвид Фиппен чоң атасынын жолун жолдоп бадам өстүрөт. Бирок соода согушунун айынан түшүмүн сата албай калышы мүмкүн. Кандай таасир этерин анык айтуу кыйын. Бирок албетте, Индияга азыраак продукция жөнөтүп калышыбыз мүмкүн. Балким башка базарларды издешибиз ыктымал. Адатта баалар көтөрүлгөндө ошондой болот. Жаңы базарларды издеп табуу оңой болбойт. Бадам өстүргөн дыйкандар буга чейин Кытай көтөргөн тарифтердин кесепетин сезүүдө. Кытайга экспортубуз 50%га кыскарды. АКШ Индия менен жеңилдиктер каралган соода макулдашуудан чыгып кеткенине жооп кылып, Индия ири тарифтерди киргизди.
Эки өлкөнүн лидерлери макулдашкысы келерин билдиргени менен азырынча эч кандай жылыш жок. Учурда дыйкандар көнгөн рыногунда калуу үчүн продукциясынын баасын көтөрүүгө же жаңы рынок издөөгө мажбур болууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин райондук сот Атамбаевди 26 августка чейин камакта калтырган эле. Сот иши улуттук коопсуздук имаратында жабык өтүп, Атамбаевдин жакындары дагы киргизилген жок. Мурдагы президент Атамбаевди күч менен суракка алып келүү аракети башламандыктар менен коштолуп, коопсуздук кызматынын атайын багыттагы аскер түзүмүнүн бир офицери каза тапкан. 100дөн ашуун киши жаракат алган. Алардын көпчүлүгү милиция кызматкерлери. 7-8 августтагы окуялардан кийин Атамбаевге куралды мыйзамсыз жүгүртүү, киши өлтүрүү, массалык башаламандыкты уюштуруу сыяктуу оор беренелер менен кылмыш иши козголду. Башында ал Кримтөбөл Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча күбө катары суракка чакырылган эле. Атамбаевдин адвокаттары сот чечими мыйзамсыз болгонун айтууда. Зимбабвенин баш калаасы Харареде полиция өкмөткө каршылыгын көрсөтүп чыккан демонстранттарга каршы көздөн жаш агызган газ колдонду. Демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган жүрүштө зомбулук күчөп кеткен. Жүрүштүн лидери Нелсон Чамизанын айтымында Эмерсон Мнангагва бийликке келгенден бери өлкөдө абал өөрчүп кетти. Израиль АКШ Конгрессинин мүчөсү Рашида Тлайбка Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги курчалган аймакта жашаган палестиналык чоң энесин көрүп келүүгө уруксаат берди. Бирок конгрессчи муну кабыл алган жок. Алгач Израиль Рашид айым менен дагы бир конгрессчи айым Илхан Омарга Израилге кирүүгө уруксаат бербей койгон. Эки саясатчы Израилдин Палестинага карата мамилесин кескин сындап келген. Бириккен Улуттар уюму Бангладештеги лагерлерде жашаган рохинджа жаштары кароосуз калганы үчүн эксплуатация коркунучуна кептелиши мүмкүн деп эскертти. Балдардын укуктарын коргогон агенттик ЮНИСЕФтин айтуусу боюнча, зомбулуктан качып келген миңдеген жаш балдар эми билим албай, сойкулукка сатылып, баңгизатты аткезчилик менен ташууга мажбурланышы мүмкүн. Лагерде учурда 5,5 миллиондон ашуун жаш бала начар шартта жашайт. АКШ президенти Гренландияны сатып алуу максаты жөнүндө үн каткан соң Гренландия аймак сатылбай турганын билдирди. Данияга таандык деп саналган Гренландиянын саясатчылары буга абдан таң калышты. Президент Трамп сентябрь айында Гренландияга расмий иш сапары менен барары күтүлүүдө жана ал Ак үй кызматкерлерин бул маселени иликтеп көрүүнү суранган экен. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндө Британияда унаалар абдан көп санда сатылган. Унаалар канчалык көбөйсө, жолдордогу тыгын көйгөйү да өскөн. Унаа токтотууга жайлар жетишпей, тургундар кыйналган. BBC бул маселеге алгачкы жолу 1954 жылы көңүл бурган экен. Архивден алынган бул тасмада унаа токтотуу көйгөйлөрүн кантип жоюу керектиги көрсөтүлөт. Лондондун жолдорундагы тыгын жыл сайын чоң көйгөйгө айланууда. Күнүгө өлкөнүн булуң бурчунан унаалар Лондонго бет алат. Лондондун борборунда күнүнө 2 жолу тыгын күчөп, унаалар акырын жүрүүдө. Маселенин бардыгы унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздигинде. Унаалар жолдун боюнда токтотулса, жол тар болуп тыгын күчөйт. Айрым көчөлөрдө унаа токтотууга такыр эле бөгөт коюлган. Бул сыяктуу белгилер алдыда жол бир тараптуу гана дегенди билдирет. Бул дагы жолдогу унаалардын агымын жөнгө салуу ыкмасы. Согуш бүткөндөн бери бомбаланган жайларга унаа токтотууга уруксат берилип жатат. Атайын курулган унаа токтотуучу жайлар да бар. Орточо эсеп менен миңдеген айдоочулар унаасын токтотконго жай таппай кыйналат. Акы алган автотоктомолор да бар. Мисалы бул жай бир нече кабаттан турат жана анын жада калса чатыры да унаа токтотууга колдонулат. Унааларды механикалык түрдө жылдырган жай пайда болду. Транспорт министрлиги менен жергиликтүү бийлик бул механизм кандай иштерине көз салып турушту. Унаа бир платформанын үстүнө жылдырылат. Андан соң унаанын алдындагы гидротехникалык жылдыргыч унааны токтоочу жайга алып барат. Натыйжада башка унааларды жылдыруунун кажети жок.
The latest plan is for car parks below some of London Square. Cavendish Square сыяктуу Лондондун аянтчаларынын алдында унаа токтотуучу жайлар жайгашкан. Ошол жайлардын биринин азыркы кездеги көрүнүшү. Парктын алдында 432 унаа батчу автотоктомо жайгашкан. Бирок бул жетишсиз. Лондондун борборуна келүүгө акы төлөмө киргизилип, түрдүү тыюулар киргизилгенине карабай, шаардын көчөлөрү унааларга толуп, саатына 20 км ылдамдыкта жүрүшөт. Бүгүн жума, демек кезек апталык клик берүүбүзгө келди. Миндар Будачыл диний кызмат өтөгөн алгачкы робот. Ал Жапонияда Киотодогу Кодайдзи храмында кызмат өтөөдө. Будда диний кызматкерлери Миндар роботу жаштарды Будда динин түшүнүүгө көбүрөөк тартат деп үмүттөнүшөт. Диджейлер үчүн саатына 2700 км учуп, жерди айланып оюн зоог өткөрүү адатта оюна келбеген иш. Италиялык астронавт Лука Пармитоно эл аралык космос станциясынан эл ташыган кемеге чогулган музыка ишкооздоруна түз эфирде чыгармасын аткарып берди. Орбитага чыккан алгачкы диджей космоско учуу үчүн атайын сабак алган. Ал музыканын тили бир деп аны белгилегиси келгенин айтат. Лондон шаарынын борборундагы эл көп жүргөн аймакта жүздү тааныган аппарат колдонула баштады. Айрымдар муну ойлонткон нерсе дешсе, ишкер Аргент мындай технология элдин коопсуздугун камсыздайт дейт. Учурда бул каражат адамдардын купуялуулугун кандай сактайт деген суроо жаралууда. Булганган абаны тазалоонун жаңы жолу пайда болду. Мексикада бир компания шаарларга жасалма бактарды орнотууда. Бул колго жасалган темир дарактарга микро балырлар орнотулган. Балырлар абадагы көмүр кычкыл газын жана башка уулуу заттарды өзүнө сиңирип алып, кайра таза кычкылтек бөлүп чыгарат. Бул баарыбыз үчүн пайдалуу. Эми спорт жаңылыктары. Европанын футбол лигасынын жаңы сезону бүгүн башталат. Испан Ла Лигасында Барселона атаандашы Атлетико Билбао менен ойнойт. Ал арада Германияда Бундеслига чемпиондору Байерн Мюнхен Герта Берлин менен ойнойт. Францияда болсо Лион Ангерс менен беттешет. Чемпиондор Манчестер Сити Премьер-лиганын алгачкы оюнунда Тоттенхэм менен беттешет. Франк Лампард болсо Челсинин менеджери катары ишке киргенден бери жеңиш издеп жүрөт. Анын командасы Лестерге каршы чыгат. Ливерпуль болсо Саутгемптон менен ойнойт. Арсенал өз өлкөсүндөгү алгачкы оюнду Бернли менен баштайт. Манчестер Юнайтед болсо Волверхэмптон менен оюнга жолго чыкты. Теннисчи Ник Киргиос $113.000 айыппул төлөмөй болду. Ал спорттун этикетин бузду деп айыпталды. Ал кече күнү Цинциннати матчында Карен Качановго каршы оюнда корттон басып кетип, 2 ракетка талкалап жана судья Фергюс Мөрфиге опузалаган сөздөрдү айткан. Теннис ассоциациясы спортчуга каршы дагы кошумча чараларды көрүшү мүмкүн деп билдирди. Жаңылыктардын соңунда эгиздердин фестивали жөнүндө айтып беребиз. Франциянын Британия аймагында эгиздердин фестивалында 1500 эгиз келип, ырдап, бийлеп, түрдүү ичимдиктерди жана даамдарды татып көңүл ачканы чогулду. Алардын арасында 3 жана 4 бир туугандар да бар. Эгиздердин баары окшош кийим кийип жүрүштү. Франциянын түндүгүндө жайгашкан бул шаар фестивалды 1994 жылдан бери өткөрүп жатат. Берини жыйынтыктайбыз, аны алып барган Эрмек Максутов болду. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.